Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Hoş gelingizler bizden Birik Kırgız kanalına. Bugün bizdeki kozgой turgan temabız keçеден beri ушул интернет желелеринде желдей тараган Саламат Садыкова эжекебиздин ушу нарындыктардын канында кытайлашып кеткен деген сөзү аябай элди дүрбөлөңгө салып, кээ бирөөлөрүн ачуусун келтирип, ушундай болуп жатат. Ошолго мен да өзүмдүн оюму бир кошуп коеюн деп чечтим, туугандар. Ал боюнча кечээ биздин Германиядагы окумуштуу агабыз Саламат Садыкова эженин сүйлөгөн сөздөрүн бир чети артынан жанында жүргөндүн чыгарып бергенин кесеп эти деди. Бир чети эми тоого барганда, эми салууга барганда кичине анча-мынча башкачараак суулар аралашып кеткен окшойт деген таризде айтты. Ал эжебиз өзү болсо менин артыман жаман ойдо барганын мен билбей калыпмын, аңдып жүргөнүн деди. Кеп анда эмес. Алар видеого тартпай калганда чыкпай калмак, бирок баары бир эртели кеч мындай жолдор менен жүрүш, мындай нерселер баары бир адамды адаштырат да. Себеби бул биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхи вассаламдын бизге көрсөткөн жол эмес да. Мен негизи бүгүн не дейт элем? Эжекебиз деген ким ал? Кыргыз менен казакка белгилүү ырчы. Ырчы болгондо да жөн ырчы эмес. Кыргыздын ушу кылымдар бою асман тиреп турган ала тоолорубузду, асказоолорубузду, кыргыз жерибизди бүгүн мына тем бойло жерибиздин, элибиздин майрамы болуп турат. Ушул жерибиздеги Саламат эжедей даңктап, Саламат эжедей шаңдуу, мукамдуу, укулуктуу кылып оонун созуп азыркы күндө эч ким ырдай албайт. Бул жагы эжеге тазим. Ушул эжекебиз андан да жакшы бир жолу бар эжекебиз үчүн. Аллах таалам көрсөткөн жол, ал сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхи вассаламдын көрсөткөн жолу. Ал жолду биздин ата бабаларыбыз бизге чейин эле ондогон кылымдар мурун, 1000 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз ошол жолду тандап, ошол жол менен, ошонун принциптери менен, исламдын закондору менен жашап ушул күнгө чейин биздин элибизди, жерибизди сактап, энелерибиз ошол ата бабаларыбыз менен кошо биргеликте жерибизди сактап келгендиги. Ошондой жерде туруп биз Аллах тааланын көрсөткөн жолдору менен жашабай Европага сугарылып кеткен өтө бир калпыз нерселер коомубузда болуп келет. Бул мени аябай тынчсыздандырат. Мисалы, баягы өзүңүздөр көрдүңүздөр, президентибиз Роза Отунбаева эжебиздин музейдеги жарнамалары, жана дагы ушундай толгон токой Европанын кылык жоруктарын эстеген эжекелерге, байкелерге мен айтат элем да, биздин ата бабабыздын тандаган жолу, арабтардын көрсөткөн жол эмес, биз ата бабаларыбыз ошол жолду тандап алган, исламды. Биз ошол жол менен гана жашасак, эки дүйнө бактылуу болобуз. Ал эми Саламат эжеге келсек, бул эжебиз өзү Баткендин кызы болот. Баткендик энелерге, Баткендик апаларга, эжеле карындаштарга мен бул биринчи жолу сөз эмес, мен башка чейин башка кичине чөйрөлөрдө да аябай белгилеп айтып келем. Баткендик энелерге, апаларга, эже карындаштарга тазим. Себеби биз бүгүн коомубузда көрүп атабыз. Айылдан келген эже карындаштарды, ошолорго салыштырмалуу биздин баткендик апа энелерибиз ушу шаарыбызга келе калса да, өздөрүнүн Баткендин салты эмес, бул накта Кыргыздын эле салты. Башынан базарда жүрөбү, соода сатыкта жүрөбү, мекемеде иштеп жүрөбү, башынан жолугун түшүрбөй, узун көйнөгүн кыска көйнөккө алмаштырбай, жөнөкөй жубуну сыпайычылык менен коомубузда биз көрүп келебиз. Мен ошолорго чынында ошолордун ата бабабыздын кийим кийген кийимдерин, маданиятын, ошол Баткендин эли бизге салыштырмалуу ошол диндин негизинде сактап келгенине мен тазим кылам да. Ал эми акыркы мезгилдерде билесиздер, динибизде ушундай жакшы чоң өзгөрүүлөр болуп, 100 миң, 200 миң, миллионго жакын адамдарыбыз ушул ислам менен жашап, динди туу тутуп,
ууру кескиликти кылбай, ичимдиктерден арылып, заманыбыз жакшы жолго түшүп баратат. Ошонун эң негизги себебинин бири биздин аалымдарыбыздын бизге ушул динди жеткире айтып, динге мээнет кылып келгендигинде. Ошол аалымдардын 70-80% Баткенден чыккан аалымдар, баткендиктер болот. Мен ушул жерден дагы баткендик энелерге таазимдегеним бир себеби ушул болот. Баткендик энелер ошолор аалымдарды туулганда сен прокурор бол, сен сот бол, сен таможник бол, сен милиция бол дебестен, сен динге кызмат кыл, сен пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жүр балам. Могу ак болот, могу кара болот, могу алал болот, могу арам болот деп баткендик энелер ушул аалымдарга көрсөткөн жолдор үчүн. Ошо аалымдар бар үчүн биздин Кыргызстанда намазган кишилердин көбөйүп, ууру кескинин азайгандыгы үчүн, ошолорго баткендик энелердин ролунун чоңдугу үчүн мен баткендик энелерге дагы бир жолу таазим кылам да. Сиздер ушул калпыңыздардан жазбастан, намазыңыздарды окуп, узун көйнөгүңүздөрдү узунмайдан, башыңыздардан жолуңуздарды чечишпестен Европа элет элем, мен мода болот элем, мен макияж жасайт элем, мен чач кыскартат элем дебестен ушул жолуңуздан тайбашыңыздарды мен Аллахтан тилейт элем да. Ал эми биздин Самар эжекебиз болсо, мына өзүнөн жаш, өзүнүн тармагында иштеп келген жанагы Нурзат Токтосунова деген, Көбүк Калык кызы деген, Айжана Акылбекова деген карындаштарыбыз ушундай бир жакшы пакиза жолду тандап, узун кийимдерди кийип келатканына аларга да өзүнчө бир чоң алкыш. Аллахым ушундай ынсаптарды, ыймандарды берсин да. Сиз да ошол жолго түшүп, мынакей Аллах Таалам өзү көрүп турат. Бизде эртеңки мамлекетибиздин тагдырын чече турган шайлоо келип атат. Ушул шайлоолордо өзүңүздүн бир жакшы жагыңызды көрсөтүп, өзүңүздүн аксакал баркына да жетип калдыңыз. Жашыңыз да жетип калды, стажыңыз да жетип калды жеке. Жакшы жолду тандап, элибизге, журтубузга ушул шайлоолордо ак менен караны ажырата билген, арам менен алалды ажырата билген агитацияларыңызды кылып, калыс сөздөрүңүз менен эл башы журт башында колуңуздан келишинче жанагы Ибрахим пайгамбарды отко салганда бир чымчык оозу менен суу ташыган. Анан эй чымчык, ушунчалык чоң от сенин оозуң менен ташыган сууга өчмөк беле дегенде, бул от өчөбү, өчпөйбү, мага кажети жок, менин милдетим суу ташыш дегендей, сиз да, биз да баарыбыз жалпы мусулмандар эртеңки келечегибиз үчүн, мусулмандардын укугу үчүн, мусулмандарыбыздын, үммөттөрүбүздүн келечеги үчүн алал менен арамды ажырата билип, шайлоолордо сатылбай, исламды колдоо партияларга добуш бергенге аракет кылайлы. Эли жерибизде тынчтык болсун, заманыбыз өспөнүгө берсин, мамлекетибиз жакшыга берсин. Бүгүнкү эгемендүүлүк майрамыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Бактылуу, бакубат, бай мамлекетте жашаганга Аллахым насип кылсын.